Барыңарга салам. Сиз ссылка боюнча регистрация жана верификация кылгандан кийин мондай сайттын атын жазып туруп AvaTrade деп киресиңер дагы. Мына avatrade.com деп ушул сайт аркылуу кирсеңер болот. Мына азыр сайт аркылуу пока кире турабыз. Анан могу кишинин сүйлөкөтүн өйдө жагында оң жакта логин деп войти деп мен азыр орусча которуп коеюн. Мына translate деп, то есть перевести деп силерде перевести турат. Мына үстүндө оң жакта 3 точканы басып туруп перевести деп анан англисчеден орусча которуп калат. Андан соң мына авторизовация деген разделде силер электронный почтаңарды, байланган электронный почтаңарды жазасыңар. Пароль, авторизоваться. Андан соң мондай кабинетиңер ачылат. Добро пожаловать, Улан Асанов, на баланс дейт. Бул реальный счет дейт. Логин, мына логин деген жерде мына номер счета. Бул силердин жана MT5 деген торговый платформага байланган счет. Сервер тоже ушул керек MT5ке торговый платформага байлаш үчүн. Вот анан внесение средств деген астында жашыл кнопка бар. Ушул аркылуу деле басып койсоңор 3 способ пополнения бар. Аны мен кийинки видеодо көрсөтөм. Азырынча мына пока счет боюнча айтайын. Эгер силер мисалы реальный счет менен иштебейм, азыр коркуп атам, не уверенный болуп атам десеңиз, анда могул жерде сол жакта үстүндө 3 полосканы басып туруп, мына могу добавить счет деп коесуз. И могул жерде демо счет деген бар. Мына демо деген бул виртуальный счет да. Могул жерде кээде MT4 деп чыгып калат. И могул жактан өзгөртөсүз. CFD MT5ке өзгөртөсүңөр. Анткени силердин торговый платформаңар MT5 болот. CFD деген бул контракт. Бул контракт ошо менен сиз соода кыласыңар. И все, могул базовый валюта доллар бойдон кала берсин. Отправить деп койсуңар. Мына могул жерде данные счета, то есть логин, да, вот и так далее. Все, в принципе, у вас демо счет даяр, ошо менен тренировка кылсаңар болот башында, пока сиз опыт топтомоюнча, андан кийин уже реал счет койсоңор болот. Так, давайте мына реальный счет и демо счет. Эгер переключение кылам десеңер, демо счет мына мынтип басып турасың. Реальный счет. Так, эми давайте буну кантип байлайбыз. Мына мону MT5ке байлаш үчүн муну копировать этип логин деген номер счета. MetaTrader платформаны алдын ала скачивать этесиңер. Андан кийин сразу скачивать эткенден кийин мондай көрүнөт. Мондай MetaTrader 5. Мына 3 сызык бар, үстүндө сол жакта басасыңар. Управление аккаунтами деп, меники англисче, просто мен башынан эле англисче коюп койдум. Андан соң силер болсо немеге мына могу плюсикти басып туруп и могул жакта брокерди, поисковикке брокерди жазасыңар. Деки сөзсүз мындай ак логотип болуш керек да. Мына ава деп жазсаңыз эле, мына ак логотип чыгат. Мына могу кара эмес, могу ак басасыңар. Так, андан соң номер счета силер копировать эткен счета. Пароль болсо жана AvaTrade'деги паролуңузду, башында берген паролуңузду. И могул жерде сервер деген же AvaReal. AvaReal анткени бул реальный счет. Болду, анан ошо менен логин дейсиңер. Мына могул сиздики счетуңар пайда болду. Мына AvaTrade 89 83 54 14 деген счет. Пока баланс 0 мына ушул. Ошентип байланып калат, бүт кнопкалар бар активный мына. Көрдүңөрбү? Анан ичиндеги интерфейс боюнча мен анда кийинки видеодо түшүндүрөйүн. Эгер силер мисалы демо счетту байлайм десеңер, так ошондой эле мына демо счет, логин деген номер счет копировать этесиңер. MT5ке өтөсүңөр. Кайра үстүндө сол жакта 3 сызыкты басып туруп, управление аккаунтами басып туруп, плюсик. Андан кийин мына кайра брокерди табасыңар. Силердин брокериңер AvaTrade. Мына могул жерден скопировать эткен номер счета, демо счетаны вставлять этесиңер, анан пароль баягы эле AvaTrade'ге берген паролуңузду жазасыңар. Да, сервер деген жерде мына внимательно карагыла, Ava демо болуш керек. Анткени бул демо счетун киргизип атасыңар, Демо счеттор 101ден башталат. Ал эми реал счеттор 89 деген цифрадан башталат. Мына сервер биздики дал келишти, демо счет и все, анан логин дейсиңер. Мына могул жакта демо счет деп берилди, мына 10 000 доллар берилет. Ушул жактан эле торговля кыла берсеңер болот. Мына англисче бuyakta трейд деп турат, эми силердики орусча интерфейс болгондуктан торговля деп турат. Мына могу торговляны бастым. Мына бүт кнопкалардын баары активный. Чартс деген бул графики, бул болсо котировки, то есть активдер ар кандай инструменттер, мына евро, британский фунт жана башка история сделок, сообщений и так далее. Болду, ушу менен счетуңар байланып калат, реал и демо.